Жакында Россия Кыргызстанда 3 мектептин курулушун баштайт. Алар Каракол шаарында, Чүй облусунда жана Ош шаарында. Жалпысынан 10 мектеп курулат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана ирим министри Алмаз Бейшеналиевдин Москва шаарына болгон жумушчу сапарынын алкагында бул багытта сүйлөшүүлөр жүрдү. Ал орусиялык кесиптеши Сергей Кравцов менен жолугушту. Россия тарап баштапкы сумманы бөлүп берүүгө даяр. Россиянын жогорку окуу жайларындагы учурдагы 370тен 750гө чейин кыргыз студенттери үчүн бюджеттик орундарга квоталарды көбөйтүү маселеси көтөрүлүп, ошондой эле кыргыз делегациясы стратегиялык демилгелер агенттигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Аны менен биргеликте биз ушул Россиянын билим берүү стандарттары, ошонун ичинде STEM предметтерди окутуу боюнча, алардын тажрыйбаларын алуу боюнча, билесиздер, Россия Федерациясынын абдан жакшы сценарий платформалары бар. Ал платформаларды алып Кыргызстанга түз колдонуу маселеси, анан жогорку окуу жайларынын ортосунда дагы ошо квалификацияны көтөрүү маселеси жөнүндө бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүп жыйынтыкка жеттик. Андан сырткары Россотрудничество менен билесиздер, Кыргызстандан жылда 300-400 тегерегинде студент келип окучу. Азыркы күндө бул жылга берилген квотанын саны 375 бала ошол бюджеттик негизде келип Россиянын университеттеринен окушат. Ушул санды көтөрүү багытында дагы 750 квота жылда көтөрүү боюнча ушунун сүйлөшүүлөрүн жүргүздүк. Бир катар жетишкендиктерге жетиштик буюрса.